Эл аралык уюмдардын изилдөөсүнө ылайык 2040-2050 жылдары Борбор Азия өлкөлөрүндө суу тартыштыгы кескин күчөшү мүмкүн. Бул чакырыктарды эске алуу менен Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустарындагы чек ара жамааттары сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашырууда. Долбоордун алкагында өзбекстандык фермерлер Баткен облусуна келип тажрыйба алмашты. Кошуна өлкөдөн келген дыйкан фермерлер баткендик кесиптештеринин сууну үнөмдүү пайдалануу ыкмаларына күбө болушту. Долбоордун өнөктөшү Мехрижон аялдар жана балдар борборунун жетекчиси Хуршида Ибрагимованын айтымында сапарга фермерлер менен катар жарандык активисттер жана ишкер аялдар да катышты. Алар бул тажрыйбаны айыл чарбасында гана эмес, күнүмдүк турмушта да жайылтуу ниетинде. Albatta ikkita davlatning o'rtasidagi fermerlar, yosh fermerlar va bizdek fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar bunaqa hamkorlik yaxshi natijalarga olib keladi. Bu kichik dasturlar orqali katta qadamlarga qo'yish degani ikkita davlat o'rtasidagi yana do'stona munosabatni rivojlantirish, tinchlikni targ'ib qilish va chegara hududlarda suvdan oqilona foydalanib, chegara hududdagi yashaydigan vakillarimizni tinchlikda, hamdo'stlikda rivojlantirishga erishamiz. Баткендик дыйкандар учурда суу катышууну үнөмдөөнүн ар түрдүү ыкмаларын колдонуп келишет. Алардын арасында тамчылатып суугаруу менен катар күрүштү кургак талаада өстүрүү ыкмасы да бар. 30 жылдык тажрыйбасы бар фермер Эгемберди Жапаров бул ыкманы колдонуп, бир эле жерден 2 жолу түшүм алып келет. Бул жол менен суунун чыгымы кыйла азайып, киреше көлөмү жогорулаган. 20 күн черезден коюм. Анан астына салкындатып алгандан кийин бир жумада 2 жолу, кээде күн ысып кетсе 3 жолу коюм. Азыркы күндө бир жумада 1 жолу. Ошондо биз азыр тариф боюнча шалууларыбызга мына Полдагы шалууга 7000 сом төлөйбүз гектарына. Будайдан кийин мынага эккенде бул 2000 сом төлөйбүз. Бул жактан да экономия. 5000 сом. Анан аны 20 000, 25 000ге ору берет комбайнчылар bir гектарына. Буну бул будайда эле да 5 000 ору берет. Суу тынчтык жана кызматташтык үчүн аттуу долбоору климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун маанисин калкка жеткирүүнү көздөйт. Кыргызстан менен Өзбекстандын фермерлеринин тажрыйба алмашуусу, талаа мектептери жана демонстрациялык иш-чаралар чек арадагы тынчтыкты жана кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө болууда. Биз кичи долбоор алкагында Мехрижон Өзбекстан Республикасынын коммерциялык эмес уюму менен биргеликте биздин ушул Баткен областы аркылуу өткөн, мисалы Ак суу, Керевшин деп койса, Сок дарыялары аркылуу өткөн сууду рационалдуу пайдалануу. Себеби мына чектеш аймактарда биз аркылуу, биздин территория аркылуу өткөн дарыяларды Өзбекстан Республикасына өтөт да. Ушул жерде жалпыбыз биргеликте ынтымакта максаттуу пайдалансак, бардыгыбызга тынчтык орнойт, суу жетиштүү болот деген максатта болот. Адистер белгилегенде 2040-2050 жылдары Борбор Азияда суу тартыштыгы күчөйт. Ошондуктан Баткен менен Фергана облусунун дыйкандары суу тынчтык жана кызматташтык үчүн долбоорунун алкагында сууну үнөмдүү пайдаланууну үйрөнүп, бул аркылуу жамааттардын ынтымагын бекемдөөгө жана чек арада туруктуу тынчтыкты сактоого салым кошууда.